парламентаризмди өнүктүрүү багытында идея бар. Ушул идеяны биз мыйзам долбоор аркылуу сунуштап жатабыз. Сиздер жакшы билесиздер, Кыргызстанда партиялар абдан көп, саясий партиялар, бирок сапаты жок. Ошон үчүн биздин идеяда партиянын сапатына жана лидердин татыктуусуна көңүл буруу. Саясий партиянын ишмердүүлүгү бул саясий партиянын лидерине байланыштуу. Саясий партиянын лидери бул ким? Бул уюштуруучу, таза, чечкүндүү, жаратман, демилгелүү адам деп эсептейм. Биздин оюбуз мыйзам долбоорунда жазылган, саясий партиянын лидерлигине талапкерлер кимдер? Бул региондон чыккан талапкерлер. Саясий партиянын регионалдын уюму талапкерлерин сунуштайт. Ошондо жалпы эгерде бизде 7 регион болсо, 7 региондон 7 талапкер чыгат. Ошондо жалпы саясий партиянын мүчөлөрүнүн арасынан бирөө тандалат. Жыйынтыгында ошол бирөө тандалган саясий партиянын лидери болот деп эсептелинет. Негизги биздин максатыбыз бул элдин саясий партиялардын мүчөлөрүнөн чыккан лидер тандалсын деген ойдобуз. Келечекте биздин Кыргызстаныбыз саясий түзүлүштө толугу менен парламентаризм өткөндөн кийин саясий партиялардын лидерлери келечекте алар мамлекеттин башчысы, мамлекеттин премьер-министри болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз саясий партиялардын лидерлерин биз туура тандоо багытында, татыктуу алып келүү багытында мыйзам долбоорун сунуштадык.